Assalamu alaikum, замандаштарым, кыздарым, балдарым. Урматтуу бүгүнкү кеченин коноктору, расмий адамдар, акын жазуучулар. Бүгүнкү иш аябай берекелүү иш, аябай кубанычтуу иш. Кеп адамдын бирден жүргөнүндө эмес, бириккенинде, бирок кандай жерде бириккенинде. Кээ бир жаштар бар түнкү клубда биригип атат, кээ бир адамдар бар ооруканада биригип атат, кээ бирлер бар түрмөдө биригип атат. Бирок силерди бириктирген жер бул илим ордосу, билим ордосу. Китеп, идея, акыл, тунугой, кең келечек. Куттуктайм, бар болгула берекелер. Мээримбек, сен студент кезде билчү элем. Болор бала боркогунан деген сөз бар. Ошо мезгилде эле таанышып, ойлоруңду, идеяларыңды айтсаң, көпчүлүк андай учурда маани бербейт, бирок мен маани бергенмин. Ой айткан адам, идея айткан адам келечекте жаман адам болбойт. Ал идея жөн жерден келбейт, ал тарбиянын акыбети, анын булагы ата-эненин нартуу сөздөрүндө, берекелүү тарбиясында, мугалимдердин сунган илиминде, билиминде, көргөнүндө, билгенинде. Ошон үчүн казанда эмне болсо, чөмүчкө ошол чыгат. Демек сен билим алган мектепке чоң рахмат, сага тарбия берген атаңа, энеңе чоң рахмат, сага багыт берген устаттарыңа чоң рахмат. Ошону алып кеткен алып кетет. Ар жагында болбосо, идиреги болбосо, эмне кылсаң деле жукпайт. Ошон үчүн 5 литр чакага эч качан 100 литр суу куя албайсың. Адамдын көрөңгөсү кандай болсо, жан дүйнөсү кандай болсо, деңгээли кандай болсо, ошого эле жараша жугат. Ошондо келип анча-мынча ойлор, идеяларын айтканда, мен ичимен ойлоп койдум эле, азамат жигиттен бирдеме чыгат деп. Өзү деле окунуп бүткөндө көп болгон жок, спорт менен да машыгат. Адам өнүксө бардык жактан өнүгөт экен. Талантлив, во всем талантлив деген сөз бекер эмес экен. Ошон үчүн бүгүнкү иш-чараң ушунчалык берекелүү иш-чара, адамдар аз бирок кылынган нерсе саз болуп атат. Ушундай чөйрөлөрдү көбүрөөк жүргүлө, анткени чөйрө адамды тартып кете турган нерсе. Сууну куюп туруп, морозильникке салсаңар, морозильник сурабайт, тоңдурайбы же тоңдурбайбы деп сурабайт. Жөн эле тоңдуруп коет. Ошол эле музду казандын алдына от жагып туруп казанга салсаң, от да сурабайт, эритейинби же эритпейинби деп. Ошон үчүн кандай чөйрөгө кошулсаң, ошондой болуп кетесиң, өзүң билбеген акыбалда. Булар жаман, мен жакшы болуп жүрө берем деп эч качан жаман чөйрөгө барбагыла. Бул деген сөз жамгырда чыгып алып, кайра кургак кирем деген деле сөз. Ошон үчүн мен эң кубанганым ушул, жакшы чөйрө түзүлүп атат. Ушул чөйрөдөн кол үзбөгүлө, ушул чөйрөдөн алыстабагыла. Биримдикти, ынтымакты, жакшыга жанашканды жараткандыга сүйөт. Ошон үчүн жакшыга жанаш дейт, жамандан адаш дейт. Жакшылар жанашкан жакшыныкай чөйрө болуптур. Мен ошону менен куттуктайм. Жакында бирөө менден суранды. Бала тарбиясы жөнүндө сүйлөп бериңиз деп. Мен ушул күндөрү жакшы ата боло алган жокмун. Ошон үчүн баш тарттым интервьюдан. Бирок журналист деген ошондой болуш керек, ач кенедей жармашты. Мен жакшы ата боло албайт, интервью бере албайм десем, анда эмки жума, болбосо наркы жума. Эмесе 3-4 күндөн кийин, 5-6 күндөн кийин кадимкидей өзүмө план коюп туруп, жакшы ата болушту ниет кылдым дагы, программаны өзгөрттүм. Анткени бирөөгө акыл айтыштан мурда өзүң амал менен көрсөтүшүң керек. Болбосо сөзүң өтүмдүү болбой калат. Бул жөнүндө Абу Ханифа жөнүндө жакшы окуя бар го. Таттуу жеп атат балам, сиздин сөзүңүздү угат. Мен айтсам укпай атат, таттуу жебесин айтып коюңуз десе, 40 күндөн кийин алып кел дейт го. 40 күндөн кийин барса айткан сөз ушул экен, таттуу жебе, болду, бүттү ошо менен. Таң калат, 40 күн ушуну айтыш үчүн күттүңүзбү десе, сен келген күнү 40 күн мурда өзүм дагы бал жеп алдым эле деп коет имиш. Ошон үчүн өзүң кылбаган нерсени балага айтпа. Эң сонун тарбия өзүңдүн берген тарбияң экен. Өзүңөр деле билесиңер. Атаңар, апаңар силер бар жерде калптын казаны кайнабайт, жалган жарытпайт, чындык карытпайт, эч убакта калп айтпайт деп атса, ошо мезгилде телефон шыңгырап калса, мени сураса жок деп койчу десе, кайсы эсинде калат. Ошон үчүн мен чындап жакшы ата болоюн деп аракет кылып, кыздарымды көбүрөөк кучактай баштадым. Кыздардын көзүм чакпасына гүл берип койдум. Анан китеп окуп бере баштадым. Жомок китеп окуп бере баштадым. Мурда да окуп берет элем, бирок көптөн бери окуй албай калгам. Анткени көрүп атасыңар, 6-базар күндөрү деле сапарда жүрөм. Тияк учуп кетип аткан, бул жакка барып келип аткан, ал жолугушу, бул жолугушу. Ошон үчүн саясатчыларга турмушка чыгарда кыздар аябай ойлонгула. Чын, депутат деп айтылганда жакшы угулат, министр деп айтылганда жакшы угулат, бирок анын аркасында чоң түйшүк бар. Эркек элдики деп бекер айтпайт экен, аял эрдики деп бекер айтпайт экен. Ошон үчүн ар бир саясатчы биринчи кезекте Алла Таалага, ата-энесине, анан аялына рахмат айтыш керек. Ошон үчүн анан жомок окуп отуруп туруп таң калдым. Жомок көрсө балага эле керек эмес экен, бизге да керек экен. Көрсө ар бир адам
жан дүниесінің түкпірүндө бир жаш бала ойдон калат экен. Не болот экен деген кызыгуу жомок окуп атканда өзүңдө да болот экен. Бул бир, экинчиден өзүң үйрөнөт экенсиң. Кыздарыма акылдуу болуп жомок окуп атам. Жанагы Кар канышасын жазган кайсыл жазуучу? Кар канышасын жазган Андерсон. Ошонун кыргыз тилиндеги жомогун окуп бердим. Жомогун окуп берип атып, кээ бир сөздөрүн өзүм түшүнбөй калдым. Кунсткамера деген сөздү мен билбейт экенмин. Сыр бербей, кызыма билгизбей Google'га кирип түшүнө койдум. Суроо берип калышы мүмкүн да, бала суроо бере берет, билесиңер. Экинчи, тюфак эмне экенин билбейт экенмин. Тюфак деген бул, билесиңер да, төшөк деген сөз экен. Кадимки эле жумшак мамык төшөк. Анан бир жерде турат, Гаагдын жүнү салынган жаздык коюп берди деп. Гааг эмне экен деп билгизбей карап көрсөм, ал деле өрдөккө окшогон жаныбар экен. Эстеп калдым. Гуси, гуси, гага деген сөз бекер эмес экен. Анан кызым мага суроо берди. Нөшөр деген эмне? Нөшөр эмне экенин билбейт экен. Ливи десем ошондо түшүндү. Өзү кыргыз класста окуйт, алпарчы болуп жүрөт, бирок нөшөр эмне экенин билбейт экен. Ал мүнөсү эмес, ал менин мүнөм. Анткени мен баарлашкан эмесмин, ошолорду айтып деген эмесмин. Мурдагылар эмнеге сөз байлыгы жакшы болгон? Дөңдө отуруп алып аталардын санжырасын уккан, айткан кептерин уккан, өткөн кеткенден козгогон тарыхын уккан. Ошон үчүн балдар куйма кулак болуп сөз үйрөнгөн. Сөз үйрөнгөн баланы ой чабыт дегенен болот экен. Азыр мен аудиокнига окуп атам. Аудиокниганы эң жакшы окуган кыргыздар болгон, билесиңер. Анткени көп жылдар бою бизде жазма адабият болгон эмес. Угуп эле манасты жаттап алып айта бергем. Ушундай эс тутум кимде бар? Ошончо ат, ошончо географиялык ат, ошончо каарман, ошончо сүрөттө ороңгу белет ороңдоп, чачтардын ичинде 30 чычкан сороңдоп деген жерине чейин бар. Эмне деген саптар? Ошон үчүн балдарга жомок окуп бериш керек. Силер эмитен жомок окуп бере баштагыла. Мен силерге айтайынбы? Мына болочок энелер турат, улуу сөздү уят жок. Алла Таала бойго баланы насип этет го, ошондон баштап окуп бере бериш керек экен. Анткени апанын ичинде жүргөндө бала атасынын үнүн тааныйт экен. Атасынын үнүн тааныйт экен. Апасынын акыбалы кандай болсо, баланын акыбалы ошондой болот экен. Ошон үчүн балага тарбия качан башталат? Бала төрөлө электе башталат экен, бойго бүткөн мезгилден баштап. Апасына жакшы мамиле кылсаң, апасынын көңүлүн көтөрсөң, апасына дем берсең, жардам берсең, апасын кубандырып турсаң, ошо бала жакшы бала болуп чыгат экен. Бу жерде турган жигиттер ушуну эстеп койгула. Аткарыш аябай кыйын, анткени боюнда бар мезгилде аял аябай капризный болот. Нары турчу, жегим келбей атат, сүйлөбөчү, болдучу дегендерге чыдап коюш керек. Анткени элестетип көр, ичиң өтүп калса кандай болот, жара чыкса кандай болот, бирок ичинде дагы бир адам пайда болуп атат, бул оңой нерсе эмес экен. Баягы көзүңдү карап, мыймылжыган көздөрү менен карегимен тең айланып аткандар ал мезгилде андай болбой калат. Жебейм, ичпейм, ары турчу, жаткым келип атат, эчтеке кылбайм, үйлөр чачылган болот. Ошого чыдап коюш керек экен, бирок ошол мезгилдеги сенин мамилең баланын кандай болушуна чоң таасир этет экен. Анан турбайсыңбы деп баштасаң, кийин төрөлгөндө балаң да деп төрөлөт. Кийинкиси, бүгүн да китеп жөнүндө айтыш үчүн мен кичине китеп окудум. Ал да аудиокнига. Себеби мындай окуганга убактым болгон жок. Кечээ түштөнгөнгө убактым болгон жок, обед кылганга убактым болгон жок. Бирөө 6-га конокко чакырды эле 9-дан өтүп кирип бардым. Ошондой убакыт ушунчалык тартип болуп атат. Убакыт өтпөй турган нерсе эмес, убакыт жетпей турган нерсе, ишенип койгула ошого. Азыр силерге өтпөгөндөй көрүнө берет. Соткага кетирип атасыңар, ушак сөзгө кетирип атасыңар, бекер сөзгө кетирип атасыңар. Убакытты эң көп кетирген нерсени айтып берейинби? Бекер сөз. Отуруп алып, Роналдону сүйлөшөсүңөр, сериал сүйлөшөсүңөр. Чү дегенден баштап бирөөнүн жоолугун, бирөөнүн фигурасын, бирөөнүн чачын, бирөөнүн прическасын. Андан пайда жок. Бияктагы периштелер гана жазып атат, сол жактагы. Эч пайда жок анда. Экинчи убакыт кетирген нерсе тамакты көпкө жетигенбиз, узак жетигенбиз биз. Дагы актап алганбыз. Тамак учурундагы убакытты Алла Таала сурабайт экен деп ким айтты силерге? Эң чоң сурак убакыттан болот, анан жаштыктан болот. Убакыт кеткенден кийин кадырын билет экенсиң, өткөндөн кийин кадырын билет экенсиң. Азыр 46-га чыктым, мына жакында Кудай буйрса, аманчылык, тынччылык болсо, жазда 47 жыл эмес, 47 секунд ишенип койгула ошого. Аттин кайрадан өмүр берсе башкачараак кылат белемби дейсиң, бирок өткөндө оңдой албайсың, бирок мындан кийинкисин оңдоп кетсе болот. Ошон үчүн китеп окуп келатсам, Расул Камзатовдун Мен Дагыстан деген китеби бар. Эми 1-2 жери башталышында бир Алла Таала туура эмес айтып алган жерлер бар эми. Заман ошо болгон, түшүнүк ошо болгон. Алла Таала өзү кечирсин, бирок бир окуясы бар экен. Мурда деле окугам, бирок китепти кайра окуп турган жакшы болот. Толстойдун кепкасын, шапкасын кийип алыптыр, бирок Толстойдукундай баштык аяктан табат деген сөз бар экен да. Чындап эле сыртыңарды бирөөгө окшоштурганы менен кеп сыртта эмес. Анткени кын болгону бул көрк, кылсыла турган жер. Кынына карап,
Кылыч балынбайт. Кылыч суурулуп чыккандан билинет. Курчпу, жарайбы, саялабы, ишке мындай чапсаң таш жарып береби, ошондой мааниси. Анан дагы бир жери бар экен. Баягы карышкырлар менен мергенчилердин арбашканы жөнүндө уктуңар беле? 3 мергенчи карышкыр атканы мергенге чыгат экен. Анан карышкырда тигилерди көрүп калыптыр. Ийин ушундай ийин экен, кууш, карышкыр батат. Анан сен барсаң да башың батат, башың баткан менен ийниң батпай турган жерге. Ошондо карышкырдагы дейт, ушинтип айтыптыр, ал анчалык келесоо карышкыр эмес экен, тигилерди байкап калып, исинде чыкпай отура бериптир. А тигилер болсо карышкыр кирип кеткен ийинди мелжеп коюп, үчөө жатат дейт. Жаткан мезгилде кимиси биринчи чыкса ошол утулат экен да, бул сабыр. Арбашат деп коет го, ошон үчүн сабыр өтө маанилүү нерсе. Сабыр жөнүндө дагы бирдеке айтып берем, эстетип койгула аягында. Ошондон кийин 3 мергенчинин бирөөсү чыдабай кетип, сабыры карман албай, шашылып кетиптир да, анан кийин мен барып эле карышкырды сууруп чыгам деп, анан чыгып алып атабыз деп барып туруп, ийинге башын салган бойдон же нары кирбей, же бери чыкпай туруп калыптыр. Беркилер күтүп турат дейт, күтүп турат дейт, күтүп турат дейт. Анан бир топтон кийин акырын сөйлөп барып, тартып чыкса башы жок экен. Ошондо экөө сүйлөшүп баштаптыр, мунун башы бар беле же жок беле деп. Адам кээде билесиңби, мындай көрүп туруп, көргөнгө ишенбеген замандар болот. Башы бар беле жок беле десе, бирөө бардай көрүнгөн деп койтмуш. Десе экинчиси по-моему жок болчу деп койтмуш. Ошол бойдон айылга көтөрүп келген экен. Айылда бир аксакал айтыптыр. Карышкырдын бар экенин билип туруп, карышкыр жаткан, аңдып, күтүп жаткан ийинге башын салганына караганда чындап эле төрөлгөндөн баштап башы жок окшойт мунун деген экен. Анан аялынан барып сураптыр, башы кандай эле десе, мен каяктан билейин, бирок дайыма эле папак сатып алып кийип жүрчү болчу деп койтмуш. Ошон үчүн кеп башта, баштын ичиндеги нерседе. Мына китеп бар го, баштын ичин байытат, рухту байытат, акылды байытат. Кеме чөгүп кеткенден кийин сен менен эмне калса ошол сеники. Башка сеники эмес. Чындап, кеме чөгүп кеткенде сен менен эмне калат? Башыңда акылың калат, жүрөгүңдө ыйманың калат, анан денеңдеги күчүң калат, бүт. Ошон үчүн акылды өстүр, рухту өстүр, денеңди өстүр деген сөз бекер эмес. Анан эмоционалдык жактан кулк мүнөзүң калат, ошону өстүр. Кемеде барасаң, кеме чөгүп баратса айтпайсың да, биякта менин бир кап алтыным бар эле, ошону куткарып калайын деп. Эмне болсо ошо болсун, алтын башым аман болсун деп шубаңды чечип ыргытып туруп кутулуп чыгасың. Ошон үчүн кеме чөгүп кеткенден кийин сенде эмне калса ошо гана сеники, калганы башка бирөөнүкү. Өлгөндөн кийин башка талап кетет, пайланат. Анан дагы бир нерсе. Билесиңерби, китеп окугандан сөз байлыгы аябай кеңейет экен. Мисалы мен дагы деле сөз байлыгымды кеңейтиш үчүн китептерди окуп турам. Чегеде деген сөздү ким билет? Ак шумкар элең чегеде. Кыргыз тилин билебиз деп ойлойбуз, билбейбиз кыргыз тилин. Көк асманда, мейкиндерде дешим мүмкүн, бирок чегеде дегенди уга элексиңер. Атка минсе тизгиндеш, аттан түшсө тизелеш, кеп сүйлөсө сабакташ, табак тарса табакташ деген уктуңуз сөздөр. Мына достор жөнүндө айтып койгула, жаттап алып ушундай сөздөрдү. Жөн эле менин досум болот дебей, кеп сүйлөсө сабакташ, табак тарса табакташ менин досум десең, ал деле оозун ачкан бойдон ойлонуп сүйлөп болот. Керегелүү боз үйдү кең чалды бар дедиңби, керегесиз кара жер кең сарай үйүм дедиңби? Мунун терең мааниси бар. Азыркы жашап аткан үйлөр бир күнү кала турган нерсе. Билесиң го, бирөө Көрүстөндө жашаган, анын бир тууган агасы хан болгон, келип алып айткан, келесо, Көрүстөндө жашайсыңбы десе, сен келесосуң. Эмне дегенде, тетиги үйүң бар го, бир күн калат деген. Мына үй түбөлүк деп айткан. Ошон үчүн акыретти ойлонуп жүргөнгө бул аябай маанилүү сөздөр. Перизаттай телдейм. Аз кыздарга айтып барчы, сен мени телдеймсиң десең, атаңдын башы деп башка бир коет. Бирок аябай сонун сөз, телдейм деген. Арстандын сүрүн айт, булбул торгой үнүн айт, чөбүн айтпай гүлүн айт, акындардын ырын айт, акылмандын сырын айт, алганды айтпай бергенди айт, душманды жеңип келгенди айт. А силер болсо Роналдоны, Хабибти, кимди алдап койду, кимдин кызы ким менен жүрүп кетти, ошолорду сүйлөп атасыңар. Айта турган нерсе бар, айтпай турган нерсе бар. Анан дагы бир учан талаа деген эмне билесиңерби? Учан талаа ким түшүнөт? Кыйырсыз талаа, кең талаа дегенди. Анан тоо жагы, өндүр деген эмне экенин түшүнбөйт экен көп жүргөн. Кыркаар тартып деп коет, билесиңер. Анан кырбуусуна жазуу турат имараттын. Кырбуу деген эмне билесиңер? Кирип баратканда китепканада деп турат го, ошол кырбуусу болот деген. Анан мончоктоно чачырайт, элестетип көр, мындай жел эле суу чачырап кетти эмес, мончоктоно чачырайт. Башка чара болобу экен? Чекир жылдыздар дегенди ким укту эле? Күбүр тумчулаган суу дейт. Мен муну өзүм деле түшүнгөн жокмун. Миң дубана деген өсүмдүктү ким көргөн? Кол көтөрүп койгулачы, билгендер болсо. Араңарда Кудай жылгап бирөө билет экен. Билбегендер билгендерден сурап алгыла. Башы анан баягы жылан десе, жылан соймоңдап келип анан кийин чагып алды дейсиң го? Же болсо жыланды укмуш сүрөттөп коюптур, ким дебесиңерби?
баягы көчмөндөр кагылышында башым уштумдай, тили жаа огундай атылып чыгып, окторулуп бойду ичиркентет дейт. Тили жаа огундай дейт, атылып чыгып, окторулуп бойду ичиркентет. Не деген сүрөттө бул? Биздин тилдин кадырын билбейбиз. Тилдин канчалык сүйкүмдүү, канчалык жагымдуу экенин үйрөтүп эле койсоң, балдар өздөрү үйрөнөт. Анткени бала кызыкса үйрөнөт, кызыкпаса үйрөтпөйт. Бизде кантип кызыктырат? Оку деп атам дейт. Кокус адашып кетсе, мойнуңду жулуп алап, окуй. Аялдар болсо өлө деген кошуп коет. Түкүнчөнүн баласынан калсаң, колуңду сылдырып коем дейт. Анан бала илимден коркуп калат экен да, бул сындыра турган нерсе болсо, мойну жула турган нерсе болсо, абайлаш керек экен деп. Сүйдүрүш керек, коркутпаш керек. Баардыгын ушундай өткөнсүңөр. Ата атка такка как дегенде окуп атканда адашканыңар үчүн урушканыңар толтура. Эчкеңден дагы, атаңдан да, апаңдан дагы. Келесо, көзүң көрбөй табы деген сөздөрдү туурабы? Анан эркектер жалкоо болсо, акырын иттен көлөккө талашпай иштебейсиңби деп коюш керек экен. Атыңды айры, изиңди ири дедимби? Бирөө менен уруша кеткенде ушунтасың го, мен сени ушуга чейин атыңды айры, изиңди ири дедимби? Же мен сен жөнүндө жаман сүйлөгөн жокмун го дебей. Анан жакшы адамдар жөнүндө ал доска туу, бейтаанышка бел болгон адам деп коет экен. Карагыла, бейтаанышка бел, доска туу дейт. Маңдай тер десе, баняга кирип кетпе. Бул маанилүү сөз, карагыла. Анан байлар көп дейт, баттуулар аз дейт. Ушу бир эле китептен тапкан сөздөр. Ошон үчүн жазганда, китеп окуп атканда колуңарда калем, жанында блокнот болсун. Же болбосо мындай заметки деген бар, азыркы замандын балдары. Анткени акылыңа ишенбе, бат эле унутуп каласың. Адам унутчак, унутчактын жакшы жагы бар, жаман жагы бар. Бирөөнүн жакшылыгын унутасың, ошол эле мезгилде кайгы келсе аны унутасың. Кайгыны унутканың бул жакшы. Анткени атаң өткөн күндөгү кайгы менен өмүр бою жашасаң, бат эле жок болуп кетесиң. Ушундай нерселерди айта жүрөлү, дей жүрөлү. Анан кыз жөнүндө. Бир кызды бирөө алам дептир, ага таап беришиптир. Барса эми ошончалык жакшынакай кыз экен. Сынчы да сүйүп калыптыр, коштоп барган жигиттер да сүйүп калыптыр. Сен бактылуу экенсиң, кандай кызды тандагансың десе, сынчы аны жаратпай койгон экен. Неге билесиңерби? Тарагын самынын алдырган экен. Тарак самынында чач калды дейт. Үйдө жүйдө экен дейт. Айыбы сыртында эмес, ичинде экен. Ошон үчүн ичиң карагыла. Ичиң оң болсо, сыртың жөн болот деген сөз бекер эмес. Ичиңди оңдо, сыртыңды жөндө. Ичиңди оңдосоң, сыртың өзү эле оңдолот. Анткени иштеген нерсе сыртка сөзсүз чыгат, бул турган маселе. Ошон үчүн кыздардын дагы көп эле сыртын карап бербей, ичин караганда кыздарды ичин оңдомок. Азыр кашына каш улап, чачына чач улап, боенуп, башкача болуп баратат. Ошон үчүн чубак ажы бекер айткан эмес, үйлөнөрдө бетин бир жууп көргүлө. Анан ордолу жыланга тийбе, сөйкө салынган кызга тийбе деген сөз бар экен. Ордолу жылан, жолбун жылан деген түшүнүктөр бар экен. Анан мындай турмуш куруп жүрүп, кийин мага талак бер, тиги бу дегендер бир деген түшүнүп койгула. Журт жаңысы муздак дейт, турмуш жаңысы супсак деп коет. Баягынын таягы. Ошон үчүн Кудай буйруган инсандан жакшылыгын издей бергиле, жашооңор жакшы болуп кетет. Анан кичине эле кемчилик көргөндө давай талак бер дей берсең, ажырашам дей берсең, ажырашып жаратканга жакпай турган нерсе. Качан колдон чыгып кеткенден кийин ошондон кадырын билесиң. Аялың күн сайын урушкан, күн сайын сындаган, көңүл бөлбөгөн бирөө аял өтүп кеткенден кийин ыйлап, аялы жаткан жерди сылап жатат экен. Тирүүсүндө кадырына жетсе бирөө кой дедиби? Биз адамдар ушундай экенбиз, колдо бар алтындын баркы жок деп. Эми эң аягында мен жаңы бир китеп жаздым. Мына жакта Айтматовдардын катарына кошуп коюпсуздар, чоң рахмат сиздерге. Окугандарга да рахмат, окубагандарга да рахмат. Мен ошол жаңы чыгармамдын мен атамды таптым деген чыгарма, муну жаштар менен отурганда ошол жаштар коюп берген бул теманы. Жаштар менен кеңешкен аябай жакшы. Акыл жаштан деген сөз бекер эмес. Мен 2-3 тема коюп келип туруп, Азиянын арстанын да жаштар коюп берген. Азиянын арстаны деген китепти. Анан ошонун бир башталышын окуп берейин. Сиздерге бир презентациям болуп калсын. Анан мен сүйүнгөн нерсем буга Роза Айтматова баш сөз жазып берди. Кээ бирлери бар мындай. Чампалап арыдан бери жаза коюшат, бирок Роза Айтматова ушунчалык бекердин айтпактар эмес экен да. Убакытты уза калды, бирок 87 жашында бардык саптарын окуп чыгыптыр. Китепти окуп чыгып, андан кийин гана баш сөз жазыптыр. Мына ишке ошондой мамиле кылыш керек. Если дело стоит делать, его стоит делать хорошо. Кыргыз айтат го, жумуш кылсаң муда кыл, иштей көрбө илдекер, кара санап бир далсаң колуңуздан миң кетер. Эң чоң рэперлер өз кыргыздар. Эми ошол мен апамды таптымдын биринчи эле абзацын окуп берейин, эгер уруксат берсеңер, анан ошону менен жыйынтыктайын. Мен атамды таптым, айтылбаган осуят. Аны элестетүүгө далалаттанып жүрөм. Билгендер, тааныгандар менен көп баарлаштым.
сүрөттөлөр боюнча жибектей созулган, ак куудай көйкөлгөн, үнүн бийик көтөрбөгөн, болу сулдуу, өңү сындуу, ак сөөк, жумшак пейил, адамдын көңүлүн каректей асыраган асыл зат окшойт. Жаркын пейили, жарык кабагы жүрөктөрдү жылыткан берекелүү жан көрүнөт. Дагы да терең билгим келип, андан сурап, мындан иликтеп, машак тергенсип маалымат топтогондон чарчабайм. Бирок бүт билгеним, кыял сезимимде анын ажарын ачыктап тартууга аздык кылууда. Ага болбой эле өңү, чачы, бой келбети, кылык жоругу, кулк мүнөзү, адамдарга мамилеси, саркеч көйнөк жоолугу тээ жан дүйнөмдүн тереңиндеги өзүм да али таба элек сырдуу күзгүдөн капилет даана чагылчудай үмүтүм үзүлбөйт. Эгер ошентсе, чырай жүзүнө өңүлүп көккө карамакмын. Ошондон бактым бажырайып, таалайым таша түшмөк. Аракеттерим такыр эле майнапсыз деп да айта албайм. Кээде ой чабытымда бир элес тартылат. Калың туман арасынан мунарыктап, көзгө илең салаң илешкен бүдөмөк элес. Айра тааныганы жүзүнө тигиле тиктейин десем, жанына карандатпай, тумандын уюгуна уюп, карегимден далдаланат. Ар дайым жылмайып турганы гана дагы сезилет. Кайгырганы, муңканганы, заарканганы эч эле акылыма сыйбайт. Бул эмнеси десең? Бир эле сүрөтү болгондо гана эле аттиң. Бир эле сүрөтү болгондо кана эле аттиң. Армансыз болбойт белем. Турмуштун башка таш беш көйгөйлөрү көзүмө кумурска көрүнүп калмак деген пенделик ой келет кээде. Армансыз жан болбошун, бир муктаждык бүтсө башкасынын эшиги ачыларын, бир арзуң аткарылса артынан газ катар тизилип бөлөктөрү күтөрүн жакшы билем, бирок адаттан тыш ойлор, алдамчы үмүт кыялдар акыл сезимди аралай желип өтүп турган үчүн адам турбайбызбы? ИИ баса анын жалгыз сүрөтү калган экен. Атам тытып салыптыр. Аны кийин уктум. Укканым менен арманым азайып, көксүнүм суубады. Бир көрүүгө зар кылган жандын кадыры канат күтүп, асманга оболойт экен. Көрүп көксөгөн канган соң деле ошол даража түшпөй сакталса кана. Жоголгон бычактын сабалтын ошол эле кезде колдо бар алтын баркы жок. Элесин оюмда таасыз сүрөттөй албай барамын. Бул канчага чейин созулат билбейм. Балким өмүр деген аманат. Айгына чыкканча дилимде ушул арман, ушул далалат оргуй береттир. Бул 1 жашында эсине кире элек мезгилде апасын жоготкон кыздын апасы жөнүндө жазган. Ошон үчүн мен силерге тапшырмам ушул. Апаңардын жүздөрүн карап алгыла. Атаңардын жүздөрүн карап алгыла. Бир учур келет. Апаң отурган төр бош калат, атаң отурган диван бош калат. Диванды карап ыйлайсың, төрдү карап сыздайсың, бирок ата менен апа кайра кайтып келбейт экен. Ошого барып колунан өпкүлө, бешинеге тийгизгиле, ата апа мен сени жакшы көрөм дегиле, кызматын кылгыла, массаж кылып бергиле, кошомат кылгыла. Мен айтып жүрөм го, атамды бир гана жолу бешинесинен өптүм. Эртеге жерге берилет деген түнү боз үйгө кирип. Бул менин апамдын тагдыры. Апам ушу 1 жашка жетпей апасы өтүп кеткен экен, апасынын сүрөтү калган эмес. Азыркыга чейин кандай болду экен ойлоно берет. Ошого 3 нерсени көрсөң сооп келе берет. Биринчиси умрага барганда, ажыга барганда Кабаны карап отура бер, сооп өзүнөн өзү келе берет. Экинчиси Куранды билбесең деле дарат алып туруп ачып окуй бер, Алла Тааланын айткан сөздөрү деп карап отура берсең сооп келе берет экен. Үчүнчү ата менен апанын жүзүн карап отурсаң андан сооп келе берет. Эмне себептен дегенде, сулуу кыздын жүзүн деле карагандар болсо керек, бир караганда сулуу, экинчи караганда анча көрүнбөй калат. Адам ошондой көзү тое баштайт. Бирок апа менен атанын жүзүн карап отурсаң, күндөн күнгө сулуу болуп көрүнө берет. Анткени ата бирөө, апа бирөө, жүрөк бирөө, өмүр бирөө, мекен бирөө. Сыйлашалы, урматташалы. Силердей уулдарды, кыздарды төрөгөн апалар, аталарга чоң рахмат.